Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 11 май 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге жерин аянты 5,5 сотық болған сатылуучу ушул үй тууралуу маалымат бермекчимин. Келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Дареги мен турган жер туғандар, бул барыңыздар эле билген Кыргыз Чек. Мындай жылканда 5-километрде Ош Алай трассасынын боюнда турам. Эгерде шаар тараптан келген болсоңуздар, шаардан Мады тарапка ровно 5 километр түп-түз жүргөнүңүздөрдө мына ушундай Ош Алай трассасынын оң тарабында Сама Мойканы көрөсүздөр. 5-километрдин Сама Мойкасы. Ага жетпей ушул көчөгө кирип 100 метр жүрүп барсаңыздар, ушул көчөнүн эле сол тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мына автомойка вулканизация деп жазып койгон. А дальше кетсеңиздер уже Мады, Башбулак болуп калат. Жана мен көргөздүм го, ошол көчө менен эле түп-түз 100 метр кирсеңиздер, мына ушул көчөнүн эле сол тарабында мына вратаны көрөсүздөр. Ачып кирип келе бересиздер. Үйдүн жери айттымы 5,5 сотық. Кызыл китеби бар. Кирсеңиздер, бул жакта 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үйү. Бышкан кирпич, сесмопоиз колонна бүт бардыгы орнотулган, келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Сырт тарапта септиги бар, үйдүн ичинде санузели бар тугандар. Томдогудай условияларды кылып коюптур. Бул жагы болсо очок, самор бардыгы ушул жакта. Той топур кеңири өткөрө бересиздер. Жанында сырткы тапчаны. Бул жак болсо дагы бир склад, анан аяк тарабында сырткы жатканасы жайгашкан. Анан бул үйдү кантип жылытам дей турган болсоңуздар, сырт тарапта топкасы бар экен тугандар. Бул 2 кабаттуу үйдүн ар бир бөлмөлөрүндө отоплениянын батарейкалары орнотулган. Топкага от жаксаңыздар эле баардык бөлмөлөр жылый берет. Менимче түшүндүңүздөр, ушундай. Анан үйдүн төрт тарабы тең ушундай пескоблок забору менен тосулуп ограждение болгон. Үйдүн жери дагы теп-тегиз, ылдый тарабы стяжка. Бул жак болсо ушундай навес тугандар. Азыр чоң үйүн көргөзүп берейин, чыгып, анан үй тууралуу кеңири сиздерге маалымат берейин. Узун турасы 12ге 7. Жүрүңүздөр. Алмашы жолдору жок, только нак акчага сатылат тугандар. Бул жакта азыр бронированный эшик, ачып кирип келе бересиздер. Мына тугандар. Ушул жактан баштай берейин, биринчи. Бул кухня, радиаторлор орнотулган, бардыгы жакшы. Айнек терезелер пластик, ылдый тарабы ламинат. Бул жак кошумча эшик сырт тараптан. Жана топка тарапка чыгып кетсеңиздер болот. Аз көргөзүп берем, видеонун аягына чейин жылдырбай жашына зерикпей көрүңүздөр тугандар. Лайктан басып дос тааныш туган уруктарга, группаларга ушул үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Ванна бардыгы бар тугандар. Көрдүңүздөрбү? Жана айттым го, домдогудай условияларды кылып коюптур деп. Анан 5 километр тугандар. Мына келечек жана Макаренко бар го. Ошол жерден эсептегенде 5 километр алыстыкта жайгашкан бул жер. Ошон үчүн 5-километр Кыргыз Чек деп коет бул жерде. Так, көрдүңүздөр, бул конок бөлмө. Бардыгы жакшы. Мына тугандар, радиаторлор орнотулган, бардыгы сонун. Так, бул ошондо балдардын уктоочу бөлмөсү болуп калат. Ремонтору жакшы. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Кудай буюрса, келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Бул жак болсо под лестница, склад сыяктуу болуп калат. Азыр биринчи кабатын көргөзүп бердим. Жүрүңүздөр эми тугандар. Лестница менен сразу экинчи кабатка чыгып көргөзүп берип коеюн. Мындай мансард типтүү 2 кабаттуу үй. Жакшы жери бышкан кирпич. Мына тугандар. Бул экинчи бөлмө. Көрдүңүздөр, радиаторлор бардыгы орнотулган. Потолоктору да бийик, мансард десе жана ылдый деп түшүнүп калат. Высотасы 3 метр жөн эле чыгат тугандар. Кийин келип көрүп кетесиздер. Вытяжкалардан бери орнотуп коюптур, Ого, сонун. Бул мен жанагы чыккан лестница. Так, бул жак болсо дагы бир бөлмө. Так, мына бул жактан дагы бир балкон. Кошуна тарапты карап калат экен. Карап көрөсүздөр эми. Балкон деле негизинен керек. Же тосуп туруп склад кылып койсоңуздар болот. Бирок ремонту жакшы. Жаркырап турат. Көрдүңүздөрбү? Эси деле өзү бул үйдө 2 жылдан ашык жашаптыр. Узун турасы 12ге 7, бышкан кирпич, сесмопоиз колонна бүт бардыгы орнотулган, көрдүңүздөр, сонун. Мына өйдө тарабын деле арка кылып навес кылып жабып коюптур. Жакшы. Так. Эми бул жактан баштайлы. Мына кошуна тараптан деле кошумча бир эшиктери бар экен. Бул жак болсо очок, самордун местасы, той топур боло турган болсо кеңири өткөрө бересиздер, бардыгы даяр тугандар. Бул жагы тапчаны.
Азыр ээлери ошол жакта отурат, ошол себептен көргөзбөдүм. Кийин келип көрүп кетесиздер. Бул жагын эми карап көрөсүздөр. Отункана, көмүркана же тооккана кылсаңыздар болот. Варианттары көп. Так, бул жак болсо сырткы ажаткана. Нол жакта эле бир кошумча склад сыяктуу. Же отункана же көмүркана кылып койсоңуздар болот. Карап көрөсүздөр. Ушундай. Сонун. Туугандар, зерикпей лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт бардык тарапка ушул видеонун ссылкасын жиберип койсоңуздар да болот. Негизи азыр үй издегендер көп, кирип көрүп коюшсун. Анан жана айттым го сиздерге, чоң үйдү кантип жылытам дей турган болсоңуздар, мына жакта топкасы бар. Азыр топкасын сиздерге көргөзүп берип коеюн. Так. Топкасы ушул жакта туугандар. Наке. Бул жактан от жагып, үйдү жылытып, тамак деле кылышсаңыздар болот. Бул жанагы эшик, кухня тарапка чыгып кирип турсаңыздар болот туугандар. Канча дей турган болсоңуздар, $110,000 анан кеми бар. Эсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Өзүнө чаласыздар, же WhatsApp'тан жазасыздар, же келип көрүп, толук маалымат алып таанышып кетсеңиздер деле болот. $110,000 анан кеми бар. Нак акчага сатылат. Эсин акча керек болгонуна байланыштуу эле сатка коюлган учуру. Көрдүңүздөр, келип эле жашай турган үйлөрдүн бири. Эч жерин эч нерсе кылыштын деле кереги жок. Шаарга жакын туугандар. 5 километр. Мындай айтканда 5-10 мүнөттө жөн эле шаарга кирип барасыздар. Колдон чарбаңыздар, барыңыздарга ийгилик.